Нур Пресстин жаңылыктар түрмөгү эфирде мен Айназ Кадырова алып барам, саламатсыздарбы? Бишкекте жашы жетелек кыз зордукталып жүргөн. Ал 8-класстын окуучусу. Атасына жашы жетелек өспүрүмдүн сексуалдык зомбулукка кабылып жүргөнүн Гүлмира Борукова айтып берген. Тагыраак айтканда, кыз менен сүйлөшкөн сөздөрүн диктофонго жаздырып алып угузган. Жашы жетелек кыздын зордукталып жүргөнүнө Гүлмира айымдын эне катары жүрөгү ооруп, 9 ноябрда 102-ге маалымат берет. Ал кайрылуу журналга каттоого алынат. Андан 2 күн өткөндөн кийин тагыраагы 11 ноябрда атасы Свердлов райондук ички иштер башкармалыгына арыз жазат. Ишти тергөө кызматынын тергөөчүсү Айдар Талгарбеков өз өндүрүшүнө алат. Бирок ал эч кандай тергөө амалдарын жүргүзбөстөн ишти жабуу аракетин көрүүдө. Буга кызды багып алган ата-энесинин тосмо арызы себеп экени кабарланды. Негизи өспүрүмдүн бакмаганы эмес, өз ата-энеси. Ал тургай өзү тосмо арыз берсе дагы иш жабылбаш керек эле. Анткени бул жерде жашы жетелек кыздын тагдырынын талкаланышы тууралуу сөз болууда. Бул иш оор кылмыштардын катарына кирет. Аны тосмо арыз менен жаап коюу мүмкүн эмес. Мына ушундай оор кылмышты Гүлмира Борукова укук коргоо органына жана кризистик борборго билдирген. Бирок 10 гүлүнүн бир гүлү ачыла элек кыздын тагдырына оор кылмышка кайдыгер карап тура албаган Боруковага милиция кызматкерлери жалган маалымат билдирдиң деп кысымга алып жатат. Мындан улам Гүлмира айым Нур Пресс маалымат борборуна кайрылууга аргасыз болгон. Мен атасына айттым, ушундай болоптур десем, атасы айтты, запись кыл деп. Ана мен запись кылдым. Ал кыз деген ошо записте билген жок мен деген чөнтөгүмө салып алып, анан ошо ар бир айтып атканы ошо жазылат да. Анан атасына угуздум, ушундай экен деп укту атасы. Уккандан кийин мен буларга көрсөтөм да, анан мен айтты, сен деген кризистик центрларды тапчы деди. Анан кризистик центр бир таптым, таап анан аякка жаздым. Ушундай болуп атыптыр. Эмне кылыш керек, кандай кылыш керек деп консультация алалы десек, ал сразу мага связьга чыгып эле айтты. Срочно атасы барып арыз жазсын, милицияга барып, мындай болбойт бул деген кызды. Анан кыз деген взаимно болуп атыптыр деп эметсек, никакой взаимно. Биякта деген весь эме даже карается законом деп эме кылып койду. Ош облустук сотундагы ор койгон мыйзамсыздык. 6 жаштагы баланы майып кылып, жоопкерчиликтен качып жүрүп, 6 ай дегенде эл аралык издөө аркылуу Россиядан алынып келинген айдоочуну облустук сот 10 күнгө камакка алганын кандай түшүнсө болот? Кеп башынан болсун. 6 жаштагы Абдышүкүр Анарбаевди быйыл май айында Ноокаттын Жандама айылынан жүк ташуучуна сүзүп кеткен. Айдоочу Мухаммад Акбар Мирмахмудов окуя болгон жерден качып бараткан учурда көрүп калган адамдар аны кайра алып келип, баланы ооруканага алып баруусун мажбурлашкан. Оор жаракат алган бала башынан операция болуп, ооруканадан чыкканча Мирмахмудов качып кеткен. Бала болсо азыр ооруканадан башы чыкпай, улам-улам дарыланууда. Бирок анын оорусун убактылуу гана кармап турбаса, өмүр бою оорукчан болуп каларын дарыгерлер айтууда. Булай ар бир күндө, бир жумада жок дегенде 2-3 жолу болот экен талмоос. Ошо талмоосу болбосун деп бул бала күнүгө 3 таблеткадан четкен. Ал өтө оор таблеткалар. Аны ичпесе талмоосу кайрадан кармап, бул комага түшүп калышы мүмкүн. Сүзгөндөн кийин барып токтоп, ошол жерде качып кетип атканда 2 кошуна көрүп калып, баланы больницага жеткизбайсыңбы деген. Больницага алып барган, биз барганбыз. Анан бала реанимацияда 5-6 саат жаткандан кийин Оштан чакырып, Оштан врач келип операция кылган. Ошол күн ошол жерде жүрдү 2 күн. Ошондон кийин биз чыккыча больницадан качып кеткен. Шунун негизинде биз кайра үйгө чыккандан кийин 15 күндөн кийин кайра больницага түшүп калдык. Анан сотка дагы тергөөгө барып, баланы эмне болду десем, качып кетти дейишти. Шумунан 6 ай жүрүп, кече жакында 5-күн баланы кармалды деди. Россиядан международныйга розыск бердик, кармап келдик деди. Прокурорду дагы bundan кабары бар. Баланы сүзүп кеткен айдоочу тергөө амалдарына келбей, телефонун өчүрүп, Россия Федерациясына чыгып кеткен. Эл аралык издөөгө берилип, акыры 6 ай дегенде Орусиядан алынып келинген. 6 жаштагы баланы майып кылып коюп, изин жашырып кеткен айдоочуну Ноокат райондук сотунун судьясы Оболбеков баш коргоо чарасын карап, үй камагына чыгарып койгон. Фемида өкүлүнүн бул чечимине нааразы болуп, Ноокат райондук прокуратурасы жана жабырлануучунун жактоочусу Ош облустук сотуна апелляциялык даттануу келтиришкен. Облустук сот ишти 5 декабрда караган, бирок жабырлануучу тараптын жактоочусуна дагы Ноокат райондук прокуратурасына дагы кабарлашкан эмес. Өз алдынча жашыруун өткөргөнү албетте күмөн санатпай койбойт. Процесске айыпталуучу келбей калган. Соттук коллегиянын бир мүчөсү ал укпай калды деп айыпталуучуга жактоочу боло калат.
Мындан улам отурум 7 декабрга жылдырылат. Ага дагы айыпталуучу келбейт. Сот Ноокат райондук прокуратурага дагы жабырлануучунун жактоочусуна дагы кабар бербей, дагы эле адаттагыдай жашыруун өткөрөт. Анда айыпталып жаткан айдоочуну 10 күнгө камоо чечими чыгарат. Бизге жеткен маалыматтар боюнча ал кайра качып кеткен. Мына кызык. Соттун тергөөчүнүн уруксатысыз аймактан сырткары чыгууга тыюу салынган адам кантип качып кетти? Соттун чечимин аткаруу боюнча жергиликтүү укук коргоо органдары, тагыраагы прокуратура жана милиция кызматкерлери эмнедейт болду экен? Эми бул башка кеп. 6 ай качып жүрүп, Россиядан кармалып келген айыпталуучуну Ош облустук соту кантип 10 күнгө камоо чечимин чыгарды. Ойносо оюнга, күлсө күлкүгө тойбой турган баланын тагдыры майып болуп калышы менен Фемида өкүлдөрү башын оорутпайбы? Акыйкаттык кайда? Эми башка кабарлардан. Бишкекте асман тиреген заңгыраган үйлөр биринин артынан бири салынып эле жатат. Ооба, каражат болсо ошол үйлөрдөн алып жашаган кандай ырахат. Бирок айлыктан айлыкка жашагандар муну түшүндө гана көрөт. Алардын ою эптеп ипотекага үй алсам, тизмеге илинсем, баштапкы төлөмдү ыйлай сыктай чогултсам деген тилек менен жашашат. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын маалыматы боюнча бүгүнкү күндө турак жай программасына катышууну каалаган 52 миңге жакын жарандан арыз келип түшкөн. Бирок толтурулган арыздарды кароонун жыйынтыгында 17307 адам программанын расмий катышуучусу болду. Ал эми компания түзүлгөндөн бери жалпысынан 31500 адам үйлүү болду. Бул 7 жылдагы көрсөткүч. Ошондо арыз менен кайрылган 52 миң адамды турак жай менен камсыз кылууга дагы канча убакыт кетет? Ананда 4%га чейин түшкөнү боюнча байма-бай айтылууда. Бирок айрым коммерциялык банктар 4%га түшүрө элек. Ананда ипотекалык компания өз операторларына кардар менен сүйлөшүүнүн маданиятын үйрөтүү шарт. Анткени операторлар телефон чалууларга өз үйүн берип жаткандай мамиле кылары айтылып келет. Ипотечный кредитinde эмесе жыйынтыгы жок да. Банктар акчаны берди, жөн жарана кредитти алды, сизге акчаны берди. Амнерден дагы андан тышкары мына өнүктүрүү фонддордон акча алып атасыңар. Анан мындай айтканда теорияда да жеңилдетилген ипотека, арзан ипотека деп мындай сөзү жакшы, жумушунда начар. Мына ушул маселе Ата журт Кыргызстан фракциясынын жыйынында көтөрүлдү. Ушул отурумда компаниянын өкүлүн тактоо иретинде сөз сураганда депутат адаттагыдай эле катуу кагып койду. Бул эл өкүлдөрү үчүн мыйзам ченемдүү эле көрүнүшкө айланды. Депутаттар аткаруу бийликтегилерди кагып силкүүнү чоң жетишкендик катары кабылдап, эрдем сиңгени аларга бар калып келбейт дегибиз келди. Уруксат берсеңиз дагы кошумча маалымат берип кетейин курулуш боюнча. Тилек Жээнбаев. Сиз кое туруңуз, сизге ким сөз берип атат? Сизге ким сөз берип атат? Сиз өзүңүздүн мекемеңизге барып алып ошол жерде башкара бериң. Сөз алганда, сөз бергенде, мен сөз бергенде сүйлөйсүз. Суук келип сасык тумоо болгондордун саны кескен көбөйдү. Республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасына күн сайын орто эсеп менен 300гө жакын бейтап кайрылат. Алардын көпчүлүгү амбулатордук түрдө дарыланып жатышат. Стационардык дарылоо көрсөтүлгөндөр ооруканага жаткырылууда. Балдардын дем алуу органдарынын патологиясы көбөйгөнүнө байланыштуу. Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун балдар ооруканаларына кошумча керебеттерди жайгаштыруу боюнча буйрук чыкты. Мектептерде жана мектепке чейинки билим берүү уюмдарында балдардын сабакка катышуусу азайган учурда ар бир билим берүү жайына жана класска тез арада карантин киргизүү маселеси каралат. Азырынча карантин киргизүүгө негиз жок экенин Саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Нурпресстин жаңылыктарын YouTube, Telegram, Instagram, Facebook'tan окуй аласыздар. Нурпресс чындыктын изи менен.